Саламатсыздарбы, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай даамдуу, жөнөкөй, сууга дартылган билишини көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Идишке 1 стакан жылуу сууну куюп алабыз. Кол күйбөй турган болуш керек. 1 чай кашык туз, 100 грамм сливочный май жана 1 аш кашыкта дрожжи кошуп, жакшылап аралаштырууыбыз керек. Кашык, вилка өзүңүзгө ыңгайлуусун тандап алып, видеодогудай бир формага келтирүүңүздөр керек. 300 грамм унду салып идишибизге жакшылап аралаштырабыз. Ал дагы бир формага келиш керек. Жакшылап аралаштырып бүткөн соң, эми колубуз менен жумшак камыр кылабыз. Мына даяр болуп калды. Эми 1 аш кашык май менен үстүн майлап коюу керек. Камырыбыздын көтөрүлүүсү үчүн 40-50 минутага үстүн жаап, жылуу жерге коюп коебуз. 350 грамм фарштын үстүнө 2 чоң пиязды кыргычтан өткөрүп алдым. Татымына жараша 1 чай кашык мурч, 1 чай кашык тузду кошуп, жакшылап аралаштырып алыңыздар. Мында камырыбыз даяр болду. Үстүн ачып, камырыбызды даярдайбыз билишига. Эми тактанын үстүнө ундан себип, камырды бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Колуңуздарды бир аз майлап алсаңыздар, абдан ыңгайлуу болот. Биз 12 бөлүкчөгө бөлүп алдык камырды. Колубуз менен эле ушинтип жаябыз. Четтерин ортосуна көп тийүүнүн кереги жок, анткени фарш ортосунан чыгып кетиши мүмкүн. 1 аш кашык фаршты салып, бүт четтерин бириктиребиз. Манты сыяктуу эле болот, ушинтип жакшылап бириктирүү керек. Эң аягында ушинтип колубуз менен бир аз эле басып коебуз. Сковородкага 150 мл өсүмдүк майын куюп алабыз. Кызган майга билишибизди салып бышырабыз. Мына биздин билишибиз даяр болду. Аябай даамдуу, берекелүү болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Бизге жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бизге абдан кызыктуу болот. Саламатта калыңыздар.